Майрам Чүй облусунун бардык район шаарларынан чакырылган 500дөн ашык энелердин жүрүшү менен башталды. Көчөнү көрккө бөлөгөн ак элечек апалар ак тилегин айтып, иш-чара көтөрүңкү көңүлдө шаңдуу ырлар менен коштолду. Андан соң жер жүзүндөгү тынчтыктын белгиси катары асманга ак көгүчкөндөр учурулду. Ошондой эле майрамдын алкагында кол өнөрчүлөрдүн көргөзмө жарманкелери уюшулган. Рахмат үшін энелерди сыйлап койгондугу үчүн баарына рахмат айтабыз. Энелерди колдосо, көтөрсө, алар дагы ошондой сый көрөт, урмат көрөт биздей болгон. Елімізде тынччылык болсун, елімізде тынччылык болсун. Балдарыбызды ыйлабасын, балдар ыйлабасын, энелер ыйлабасын. Биз Атайын Кемин районунан ушул жакшынакай майрамга катышканы келдик. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эненин тилегиндей күчтүү тилек жок. Энелердин тилеги дайыма кабыл болсун, тынчтык, токчулук, молчулук болсун. Көгүчкөн тынчтыктын символу. Вот ошон үчүн үй дүйнөдө тынчтык болсун, энелер, балдар баары аман болсун, жер жүзүндө тынчтык болсун деп көгүчкөндү көтөрүп атабыз. Иш-чара расмий куттуктоолор жана концерттик программа менен уланды. Өз сөзүндө президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өлкөдө ар бир эне көңүл борборунда экендигин, аларга камкордук жана колдоо ар дайым көрсөтүлөрүн кошумчалады. Энелерге өзгөчө камкордук көрүп, аларды колдоо боюнча бир топ так милдеттер коюлган. Ушул максатта 23-жылы Чүй обласу боюнча 155 баатыр эне ордени жана 99 эне даңкы медали менен тапшырылгандыгын белгилей кетейин. Ал эми 2022-жылы 98 баатыр эне ордени менен 58 эне даңкы медали ыйгарылган. Алдыда бул көрсөткүчтөр дагы көбөйүп, энелер келечек муунун чыгаан инсандарын тарбиялап өстүрө беришет деп терең ишенем. Биз бүгүнкү күндө энелерге жана жалпы эле жарандарыбызга жашоо үчүн мыкты шарттарды түзүп берүүгө милдеттүүбүз. 2 жылда соцконтрактта Чүй обласу боюнча 1029 соцконтракт алынды. Бул дагы биздин элдерибизге жардам болду. Ошонун 90% бул деген ушул именно биздин апаларыбыз, эжелерибиз жана карындаштарыбыз алды. Энелер үчүн дагы бир белек бейиш эненин таманында тасмасынын тартууланышы болду. Иш-чарага тасманын башкы каарманы эл артисти Анаркүл Назаркулова да чакырылган. Өзбекстан да ул жакка алсаңыз. Биздин ардактуу атул апалар, эжелер, ошондой эле социалдык келишим түзгөн эң көбүнчө биздин айымдар түзүшөт. Бүгүнкү биздин апаларыбызга ардак грамоталар, ошондой эле бейиш эненин таманында башка каарманы Анаркүл апабызды бүгүн ардактуу конок деп иш-чарабызга чакырдык. Ошондой эле Кан Сагыныч тарабынан эң жогорку төш белгиси Чүй обласынын кемеңгер төш белгиси менен сыйланды. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 40 миңге жакын баатыр энелер болсо, Чүй облусунда 3 миңден ашат. Быйыл 588 энеге орден ыйгарылды. Нурайым Бейшеналиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.